Черногорияда кафедеги атышуудан 10 адам каза болду. Кыргызстанда эрежесиз мушташтарды өткөрүүнү токтотуу керек. Оштун аэропортунда учактардын учууларына жана конууларына убактылуу чектөө киргизилди. Трамптын мейманканасынын алдында Tesla жарылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Лас-Вегаста Tesla Субертрак унасы Дональд Трампка таандык мейманкананын жанында жарылды. Ичиндеги адам каза болуп, окуя болгон жерде дагы 7 адам жеңил жаракат алган. Электромобилдерди чыгарган компаниянын ээси миллиардер Илон Маск X социалдык тармагына жарылуу унаанын техникалык мүчүлүштүгүнөн эмес, анын ичиндеги пиротехникалык заттардан же бомбадан болгонун белгиледи. Ал бул окуяны жаңы Орлеандагы жүк ташуучу унаа элди тебелеп кеткен кырсык менен байланыштырды. Мастын айтымында эки унаа тең туроо кызматы аркылуу ижарага алынган. Байден атайын кызмат бул окуялардын байланышы бар жогун иликтеп жатканын билдирди. Кыргызстанда эрежесиз мушташтарды өткөрүүнү токтотуу керек. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында бул жаштар үчүн туура эмес үлгү. Эрежесиз эр уруштар жаштарга, коомго зыян тийгизип жатат. Эрежесиз эр уруштарга катышкан спортчулардын көбү 40 жаштан кийин майып болуп калат. Бул спорт эмес, жөн гана мушташ. Учурда машыгып жүргөндөр олимпиадалык спорттун түрлөрүнө өтүшсүн, деди ал. Камчыбек Ташиев бул маселе боюнча Улуттук олимпиадалык комитеттин башчысына, федерацияларга кайрылып чара көрүү керектигин айтты. УКМКнын төрагасы билим берүү жана илимди өнүктүрүүгө басым жасоо зарыл экендигин кошумчалады. Оштун аэропортунда учактардын учууларына жана конууларына убактылуу чектөө киргизилди. Бүгүн 2-январда Ош эл аралык аэропортунда учактардын учууларына жана конууларына убактылуу чектөө киргизилди. Бул туурасында УКМдин маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, Ош шаарында туман түшкөндүгүнө байланыштуу саат 9:54 тартып чектөө башталган. Кошумча маалымат берилет. Камчыбек Ташиев жаңы жылдык кечелер, салют атуу жана куттуктоолор боюнча чектөөлөр керектигин айтты. 1-январда УКМК башчысы Камчыбек Ташиев өз социалдык баракчасынан түз эфирге чыгып, мамлекеттик кызматтагы жаңы жылдык кечелер, жетекчилердин куттуктоосу жана майрамдык иш-чараларда атылган фейерверктер боюнча жеке оюн билдирди. Атайын кызматтын жетекчиси мамлекеттик кызматкерлерге арналып өткөрүлгөн жаңы жылдык кечелерди, салют атуу жөрөлгөлөрүн кийинки жылдан тарта токтотуу керектигин билдирди. Ал кеткен чыгымдарды эсептеп, анын ордуна муктаждарды үй менен камсыздоого багыт алуу керектигин айтты. Ошондой эле Ташиев президенттин, жогорку кеңештин төрагасынын, министрлер кабинетинин куттуктоосу ар бир тармактын атынан айтылып жатканын билдирип, жетекчилердин ар биринин жеке куттуктоосун сынга алды. Ташиев министрлерге: силер эмне президенттен кыйын куттуктайсыңарбы? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев соц тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жолдоп бир катар маселелер боюнча өз пикирин айтты. Жаңы жыл боюнча 1-2 жеке оюм бар. Жаңы жылда салюттарды атып жатабыз. Ушуну токтотушубуз керек. Жок дегенде мамлекеттик мекемелер токтотуу керек. Корпоративдик кечени өткөрүүнү УКМКда тыюу салгам. Калган бары өткөрүп жатат. Мамлекеттик органдар тарабынан 1000ге жакын кече уюштурулат экен. Бир кечеге эң аз дегенде $10,000 акча кетсе, демек баарына $10 миллион акча кетет экен. Буга 200 адам батир сатып алууга болот. Президент, спикер, Минкаптын башчысы элди куттуктасын. Калган министрлер, силер эмне куттуктап жатасыңар? Же силер эмне президенттен кыйын куттуктайсыңарбы, деди ал. Черногорияда кафедеги атышуудан 10 адам каза болду. Кече 1-январда Черногориянын Цетини шаарында кафеге куралчан кирип барган жаран 10 кишини аткан. Анын ичинде 2 жаш бала бар. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, кол салуу алдында жергиликтүү тургун жабырлануучулардын бири менен уруша кетип, үйүнөн тапанча алып келген. Ал жерде кафенин ээсине кошуп, бир нече адамды атып салган. Андан соң Хумси аймагына бет алып, кафенин ээсинин балдарын жана аялын атып, из жашырып кеткен. Өлкөнүн ички иштер министри Данило Шаранович тургундарды муктаждык болбосо үйдөн чыкпай турууга чакырып, полиция шектүүнү кармоо операциясын жүргүзүп жатканын билдирген.